Я юханнас инналлаха тойибун. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын белгилүү хадиси Абу Хурайрадан. Эй адамдар, Аллах таалам пакиза таза зат. Ла якбалу илля тойибан. Аллах таалам тазаны гана кабыл кылат. Мейли ибадатыңда болсун, дуаңда болсун. Аллах таалам момундарга эмнени буйрган болсо, мына ошол нерсени пайгамбарларга да буйрган. Пайгамбарларга буйрган нерсени момундарга да буйрган. Пайгамбарларга, элчилерге эмне деп буйрган экен? Мына ушундай буйрган. Бүт пайгамбарларга буда мындай кечирип коюу, мейлі сен арам жесең деле кабыл кыла берем деген эмес пайгамбарларга. Пайгамбарларга да ушуну шарт койгон. Эй, элчилер, пайгамбар, билип алгыла. Эгерде силер жеп аткан оокатыңар арам аралашып кетсе, мен үнүңөрдү укпайм деген. Амалыңарды, дуаңарды, тилегиңерди, максатыңарды орундатпайм деген. Мына ошон үчүн элчилер бул нерседен өтө оолак, пакиза, таза болушкан. Не деген? Эй, элчилер, пайгамбарлар, күлүү минат тойибат. Адал таза тамактардан жегиле деген. Ва амалу солихан, таза солих амалдар кылла. Инни бима та'малун алим. Менин эмне кылып атканыңарды билип турам деген. Муъминун сүрөсү 51-чи аят. Дагы бир аятта момундарга айылып айтат. Я юхалладина аману. Эй иманды келтиргендер, адал тамак. Биз рызкы кылып берген тамактын адалын жегиле. Мына эми бүгүнкү күндө карай бериңиздер. Канча адамдар кредит, канча адамдар зулумдук менен жейт, үстөмдүк менен жейт, штраф менен жейт. Оокатына аралашкан. Соода саттыкта болсун, бирөөлөрдүн акчаларын иштөөдө, ишинде шалакылыктарды, кыянаттык менен жегендер бар. Айтор ошонун бардыгы адамдын жүрөгүн мерес кылып, катуу кылып, ибадаттан оолак кылып, даамын таттырбай тургандай кайдыгеликке адамды түртүп салат. Керек болсо дуа да кылгысы келбейт адам. Дуа кылыш ал адамга оор болуп калат. Тилине айтууга оор болот. Денеси ылайыксыз болуп калат ибадатка баскытасын. Анан мисалдады дагы бир хадисте. Бул адамдын абалы кайдимки чөлдө бараткан адам, чачы чаң баскан, кийими бир ушундук ычканда калып калган да, чөлдө калып калган, сапарда калып калып, о роббим, мага суу берчи деп сурап атат да. Же бир жардам сурап аткан болот. Тамагы арам, ичкен оокаты арам, кийими арам, жеп ошолго чейин денеси дагы азыктанып калган адамга. Эми кантип бул адамга дуагасына жооп берилсин? Кантип кабыл кылсын деп атат. Мына ошондой болуп калбайлы туугандар. Көрүңүздөр, кээ адамдар түшүнбөйт да, мен дуа кылып атам, не болуп атат дей берет. Ошондой дуа кылып атканда адам тоскоолдуктарды, шарттарды, эмнеге кабыл болбой атат дуа? Ошолорду мусулман фикх деп коет, ибадатта ошол дуадагы фикхти түшүнүш керек.